Арыбаңыздар, урматтуу мен каналдын көрүүчүлөрүм, сиздерди каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Ушул Крым көпүрөсүн жардырган дрон катары ушул Маричканы көп айтып жатышат. Бул Маричка деген дрон Украинанын иштеп чыккан ушундай суу астында автономдуу жүрүүчү торпеда деп эсептелинет. Бул деген өзү эч кандай мындай суу чуусуз сүзө турган дрон, сүзө турган кичинекей кеме. Мындай айтканда субмарина деп койсо болот деп, суу астындагы кайык. Дрондун узундугу 6 метр, туурасы 1 метр. Анын алыстыгы жүргөнгө бир мындай күйүүчү май койгондон кийин же болбосо ошо электр зарядын койгондон кийин 1000 километрге чейин барып келе алат. Көтөрө алчу нагрузкасы 1,5 килограммга чейин көтөрө алат. Анын сырткары кошумча атайын жабдыктар менен жабдылган жана суу GPS менен коштолгон деп айтылып жатат, мисалы үчүн iTelly каналында. Жана керек болсо жасалма акыл менен коштосо болот. Бул деген сенсорлор же болбосо эхолот, атайын үн менен көргөн суунун астында аспаптар менен бул деген рельеф же болбосо суунун астындагы жердин кыртышын так байкап, ошол кыртыштын өзгөчөлүгү менен жүрө алат дагы алыскы таптагы ошо көпүрөлөргө, кемелерге же болбосо кайсы бир дагы суу менен тийишкен инфраструктурага соккуларды кыла алат. Жана ошол дрондо өзү табыш өтө кыйын. Муну үн боюнча тапса дагы аны кармаш, перехват кылыш кыйыныраак болуп калат. Мындан коргонуу жолдору бир гана сетка коюу, сетка менен кошо миналарды коюу. Бирок бул дрон ошо оптикалык система менен да коштоло алат деп айтып жатышат билгендер. Оптикалык система жардамы менен ушул сеткаларда баягы жырыктарды таап же болбосо жасап өзү өтө алат деген да ойлор бар да. Албетте бул дрон өзү бир жакшы жери адам өлбөйт эгерде ушуну колдонсоң, эгерде ушуну перехват кылышса, мисалы үчүн суу астында жарылуучу бомбалар менен. Ошо менен бирге бул дрон жалпы мындай анын чыгарган үндөрү жалпы суунун ичиндеги үндөр менен биргелешип кетет, айрыла албай калат. Суу астындагы чоң атомдук кайыктар, мисалы үчүн аябай чоң мындай үн чыгарса, бул деген аябай мындай ылдый деңгээлдеги үндөрдү чыгарат. Ошондуктан муну балыктын үнүндөй эле кабыл алышып, сенсор эхолоттор көрбөй деле коюшу ыктымал. Ушул дронду алгач жолу 3D модель катары 2023 жылы көрсөтүшкөн. Президент Зеленский да өзү айткан, ушундай дрондордун флотун жасап атабыз деп. Эң биринчи ошо Орусиянын флотун акырына чейин жок кылып, ошо Крым көпүрөсүн жардырабыз деп, ошо 1,5 жыл мурда айткандай болгон. Анын сырткары биринчи прототиптердин сыноолору ошол 1 жыл мурда көрүндү. Эмки чекте ошол сыноолор жүрүп жатат деп айтышат. Дрон өзү британиялык Sea-Baby'ге окшош дейт. Британияда суу астында жүрүүчү автономдук торпедаларды көп жасашкан. НАТО өлкөлөрүнүн жасалгасы деп дагы ошо Кондратьев мисалы үчүн эксперт Орусиянын айтып атат. Бирок украиндиктер жок, биз муну өзүбүз жасап жатабыз деп ошо айтып жатат дагы. Ушул аппаратты жасаган уюм бул кайрымдуулук фонд Аммо Украина. Кайрымдуулук фонд бул Европадан бүт акча жыйнайт дагы, ага курал жарак алып берип, жабдыктарды алып берип, Украинага жиберет. Ошо дрондун прототиптери алгач жарым жыл мурда көрүнө баштаган, 1,5 жыл мурда. Анан ошол прототиптердин сыноолорунун видеолору дагы акырындап интернетке куйула баштаган. Зеленскийдин айтуусу боюнча ушундай дрондордун бир 100 дана жасалган. Ошондуктан азыркы Крым көпүрөсүнө эгерде ушундай дрондун соккусун колдонушса, анда бирөө эле келиптир. Калганы эми качан урар экен. Ошо бизнес пландоо курсуна бул QR-код аркылуу жазылсаңыздар болот. Каналды өз ыктыярыңар менен да колдоп койсоңуздар болот. Колдогондорго чоң ыраазычылык билдирем. Эмки видеолордон көрүшкөнчө.